Рахмат. Мен урматтуу министр өткөндө Россия Федерациясына учуп Москвада паспорттун столдон өтүп атканда бир окуяга душар болдум да, ошону сизге бир айтып берейин дедим эле. Кыргыз жарандарын текшерип атып, бир 2-3-өн алып кетти да, башка бир коридор менен алып кетти. Анан мен дагы өзүм дипломатик паспорт эмес, жөнөкөй паспортты берип көрөйүнчү, гражданский деп, мен дагы берсем, мени дагы ошол жака алып кетти. Алып барып анан 1 сааттай бизди 8-9 кишини кармады. 1 сааттай уже бардыгы чыкты, кетти, отурду. Биз ровно 1 сааттан өткөндөн кийин чыктык да. Жөн эле кармап отура берди, паспорттарды бербей күтүп отурдук. Аягында чыкты дагы берип койду. Мен айттым, в чем причина? Эмне үчүн кармадыңар? Десек, биз паспортты текшердик, бизде подозрение болуп калды дейт. Анан мен ойлодум эле, эски эле паспорт окшойт десем, жана биздин балдарга берип атканда, кыргыз балдарга карасам, жаңы да паспорттор бар экен, биздин жана жапжаңы. Анда түшүнүксүз болуп калды. Айраксында эскилери бар экен, жаңылары бар экен. На каком основании? Эмне үчүн, кайсы причина менен ошончо кармады да? Болбосо компьютерден чыгыш керек эле, мен ал жерге постоянно барам мисалы. Эмне үчүн 1 саатка чейин кармашты да? Жол ала алган жокмун. Анан кайра паспортты көрсөтүп кичине разборкалык аракет кылдым. Бирок эми биз МИДте эмеспиз да. Ошого мен сизден сурайын дедим эле. Ушул жагдай боюнча сизде маалымат барбы жана бул кантип чечилип атат? Бул маалымат боюнча фактылар бар, анткени мен даже өзүм жана круглый жаңы паспортто чыкпадыбы? Ошону көргөзгөндө алар бир топко чейин бир жарым саатта изучить этишкен да, мындай паспорт каяктан, силердики башка паспорт эмеспи деп. Анан биз түшүндүрмө бергенден кийин анан алар карап чыгып, анан макул болушкон. Бирок андай ошо жана жаңы паспорт кирип, биздин граждан алганда ошондой көп ситуациялар болгон. Бирок азыр андай дагы фактылар ошондой болсо биз даярбыз. Эме берсеңиздер заявление, биз алардын тышкы иштер менен иштегенге, анан миграция менен иштегенге сүйлөшүп көрөбүз. Ал жерде ошол маселе жаңыда эмес, эскиде паспорттор аралаш болду. Ошондуктан мен сизден суранат элем, сиз официально эле кат менен эле кайрылып жана образецтер берип койбойлубу? Же бир какой-то шакты бир кылып алар берилген, бүт аларды бар. Дагы бир жолу да. Бирок аларда дагы человеческий фактор экен да. Бирөө жакшы карап окуйт, бирөө тескери карайт, бирөө просто адамгерчилик вредничать этет да. Ошон үчүн көп фактылар бар. Бирок биз көбүнчөсүн азыр айтып атабыз, мындай болушу мүмкүн эмес. Анткени биз алардын союзнический партнерубуз. Алар бизге көз караштары түз болуш керек. Биз ошол мен ар бир жолуккан сайын министрлер менен, алардын чиновниктери менен постоянно айтам. Биз силердин эң жакын партнеру бизбиз. Бизге ошондой отношение кылсаң, анда биз кандай башкалар менен кантип иштейсиңер? Ошон үчүн биз бул боюнча иштеп атабыз. Туура белгилеп кеттиңиз. Мисалы өзгөчө коридор бар экен, гражданам Российской Федерации и Беларуси деп коет. В чем разница? Бизде эле мисалы ЕСтин алкагында болуш керек эле да. Анда бир коридор. Эми ладно, мы, конечно, диктовать им не можем, но по крайней мере, биздин жарандар өткөндө дагы жанагындай 1 саат жөн эле себепсиз кармап анан 1 сааттан кийин паспорт берип коюу бул терс көрүнүш деп ойлойм да. Ошондуктан ушуга реакция берип койсоңуз, сизден сураныч. Экинчи, ошол эле Казакстан менен өтүү маселеси. Бул боюнча да көп маселе бар го. Грузовойлор айткан жокмун. Гражданский, тоже очередь, постоянно. Азыр мына дагы башталат. Алардын бияка өткөнү это одно дело. Туристтер келип атат. Но биздин жарандар Казакстан аркылуу өткөндө дагы ушундай проблемалар бар да. Бир окошкасын иштетип коет болду. Бүт элдин баары ошол жерде турат да. Ушул боюнча дагы бир иштериңиз кандай жүрүп атат жана кандай пландарыңыз бар, ошондо айтып койсоңуз. Бул боюнча мен өзүм элчи болуп турганда да көп сүйлөшкөнбүз. Бирок ал убакта кичине ситуация жеңилдеп калган болчу. Анан борки январский событиядан кийин буларга жанагы күч органдарына көп полномочия берип койчу да. Анан булар баягы более жесткий режим менен иштеп атышат да. Бирок мен өткөндө министр менен сүйлөшкөндө ошондо болгон фактылардын баарын чогултуп биз айтканбыз. Ана жаңы министр айтып атат, эми биз дагы баягы күч органдары менен иштеп көрөлү, алар менен сүйлөшүп, мындай ситуацияны жеңилдеткенге аракет кылабыз деп. Мен ойлоп атам, казактар менен мындай көп сүйлөшүп чечсе болот. Аны иштеп атабыз ал боюнча. Биз ЕЭПтин алкагында деп ушундай бир сөздөр чыгып атпайбы? Биз бир экономикалык мамлекет болсок, анан бизге ушундай катнашып калган туура эмес деп ошону эске алып, анан дагы сизден сураныч ушул эки мамлекетке дагы бир иш чараларды карап койсоңуз, Рахмат. Рахмат. Жалпысынан мыйзамыбызды колдоп беребиз.